Саламатсыздарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү жаңы темаңар окуу китебиңердин 88 бетинде жайгашкан. Бүгүнкү жаңы темабыз Кыргызстандын борбору. Демек биз силер менен дагы деле мекен темасында сүйлөшүп жатабыз. Биз бүгүн силер менен сүйүктүү Кыргызстаныбыздын борбору Бишкек шаары жөнүндө сөз кылабыз. Сабакты Сингвейн менен баштайбыз. Сингвейн деген эмне? Сингвейн бул окуучулардын ой жүгүртүүсүн жана сынчыл ойломун өстүрүү ыкмасы. Французча 5 сапыр дегенди билдирет. Мисалы балдар, кандайдыр бир нерсенин атын атайбыз биринчи. Демек, ал ким же эмне деген суроого жооп бериш керек. Мисалы, биз бүгүн карагыла үйдү алдык, үй. Экинчи, ошол нерсенин кандай экендигин эки сөз менен жазабыз. Үй, мисалы, кандай үй? Кооз, бийик. Эки эле сөз жазылат экинчи катарга, кооз, бийик. Үчүнчү катар, эми мына ушул нерсенин биринчи жазган нерсебиздин иш аракети эмне кылат үй? Демек, бизди жылытат, ысык сууктан коргойт, жылытат, коргойт, курулат деп жаздык. Себеби үй бизди жылытат, ысык сууктан коргойт жана курулат. Төртүнчү эмне жазылат? Төртүнчү, мына ушул биз жазган зат менен сүйлөм түзөбүз. Мисалы, ар бирибиздин үйүбүз болсун. Сүйлөм жазабыз. Бешинчисинде мына синоним сөз. Биринчи жазган нерсебизге маанилеш сөз жазуу керек. Демек, үй синоними, мисалы, үй бул эмне? Имарат да, имарат деп жаздык. Мына көрдүңөрбү балдар, биз бүгүн Сингвейн түзүп алдык. Мына ушуну Сингвейн дейт. Эстеп калабыз. Темабызды улантабыз. Биринчи көнүгүүдө Бишкек шаары жөнүндөгү Сингвейнди окуп жана которгула дейт. Биз буну дептерибизге жазабыз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Кыргыз тили кайсы күнү болгон болсо, ошол күнүн числосун жазабыз. Май айы балдар бугу айы. Демек, бугу айынын кыргыз тили кайсы күнү болсо, ошол күнүн жазабыз. Мисалы, бугу айынын 6-сы же болбосо бугу айынын 7-си, 8-и деп жазып алабыз. Темабызды жазып, биринчи көнүгүү. Эми келгиле Бишкек шаары жөнүндө Сингвейн түзөбүз. Биринчи, демек, жазабыз Бишкек деп жазып алабыз. Экинчи катарга Бишкек кандай? Бишкек кооз, жашыл. Бишкектин кандай экендигин жаздык. Эми Сингвейндин үчүнчү катарына иш аракети. Бишкек эмне кылат? Өсөт, өнүгөт, өзгөрүлөт. Бишкек демек жылдан жылга өсүп, өнүгүп, өзгөрүлөт, Төртүнчүсүнө Бишкек шаары жөнүндө сүйлөм жазабыз. Көргөндүн көз жоосун алат. Сүйлөм жаздык Бишкек шаары жөнүндө. Бешинчи, эми мына ушул Бишкек деген сөзгө синоним же маанилеш сөз жаза турган болсок, Бишкек менин туулган жерим. Демек, Бишкекти биз менин туулган жерим деген сөз менен маанилеш синонимдеш алмаштырып койсок болот экен. Дептериңерге өчүрүп жазгыла. Сингвейн 1 Бишкек, 2 кооз жашыл, 3 өсөт, өнүгөт, өзгөрүлөт, 4 көргөндүн көз жоосун алат, 5 менин туулган жерим. Азаматсыздар, эми бүгүнкү жаңы сөздөр менен таанышабыз. Китебиңерди ачып, бүгүнкү жаңы сөздөрдү менен чогуу кайталагыла. Борбор. Борбор. Столица. Деп аталган. Деп аталган. Название. Имараттар. Имараттар. Здание. Курулган. Курулган. Построенный. Бак дарактуу, көрүктүү. Бак дарактуу, көрүктүү. Зеленый, красивый. Өнүгөт, өзгөрүлөт. Развивается, изменяется. Көз жоосун алат. Көз жоосун алат. Восхищает взгляд. Мына биз силер менен бүгүнкү жаңы сөздөрдү менен таанышып алдык. Эми мындан кийинки тексттерди силерге окуп түшүнүү мындан да жеңилирээк болот. Китебибизди ачабыз. Китебибизди ачып, 3-чү көнүгүү сүйлөмдү толуктап жазгыла. Бишкек кандай шаар?
Бул жерден жаңы сөздөрдү карап кайсы сөздү коюп көрсөк болот? Элестеткилечи. Бишкек кандай шаар? Бак дарактуу, көрктүү шаар. Бишкек зеленый и красивый город. Бишкек бак дарактуу жана көрктүү шаар. Дептерибизди ачабыз. Дептерибизди ачып, 3-көнүгүүнү көчүрүп жазабыз. Бишкек бак дарактуу көрктүү шаар. Кана бул жерге жазабыз балдар. Бак дарактуу менен чогуу жазгыла. Бишкек бак дарактуу көрктүү шаар. Азаматсыңар. Эми келгиле Бишкек жөнүндө текстти окуп чыгабыз. Бишкек шаары. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Ал бак дарактуу көрктүү шаар. Мурда Пишпек, Фрунзе деп аталган. Азыр Бишкекте көп кабаттуу имараттар, турак үйлөр курулган. Шаарда көптөгөн гүлзарлар, бакчалар, сейил бактар бар. Борборубузда опера жана балет театры, кыргыз жана орус драма театры, Куурчак театры, филармония, цирк жана көптөгөн кинотеатрлар, музейлер бар. Текстти окуп болгон болсоңор, эми суроолорго жооп бергиле балдар. Бишкек шаары кайсы республиканын борбору? Албетте, Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Мурда шаар кандай аталган? Мурда шаар Пишпек, Фрунзе деп аталган. Азыр шаарда эмнелер курулган? Азыр шаарда көп кабаттуу имараттар, турак үйлөр курулган. Шаарда кандай театрлар бар? Борборубузда опера, балет театры, кыргыз жана орус драма театрлары жана Куурчак театры бар. Азаматсыңар. Эми келгиле диалог менен таанышабыз. 4-көнүгүүдөгү Саша менен Роберттин диалогун көңүл коюп окуп чыккыла, себеби бүгүнкү үйгө тапшырмаңар мына ушул диалог менен байланышкан. Роберт. Саша, сен кайсы шаарда жашайсың? Саша. Мен Бишкекте жашаймын. Бишкек кандай шаар? Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. Балдар, силер кайсы шаарда жашайсыңар? Силердин шаарыңар кандай шаар? Үйгө тапшырма. 5-көнүгүү. Эми силер өзүңөр диалог түзүп көргүлө. Өзүңөрдүн шаарыңар жөнүндө. Силер кандай шаарда жашайсыңар? Силердин шаарыңар кандай шаар? Үйгө тапшырма 5-көнүгүү диалог түзүү. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Бул сабакты мен Бишкек жөнүндө ыр менен жыйынтыктагым келип турат. Кийинки сабакка чейин сак саламат тургула.